Ме, сырлары дагы эле чечиле албаган чексиз сыйымдуулук. Бул кереметтүү түзүлүштөгү кичинекей эле бир кемчилик өмүрүбүздө көп нерсенин өзгөрүшүнө себеп болушу мүмкүн. Учурдагы илимий изилдөөлөр болсо бизди бул кереметтүү органдын функциялары менен сырларына дагы бир кадам жакындатты. Өмүр бою бизди курчап турган жана жашообузду байыткан миңдеген даам жана жыттар менен аралашып жашайбыз. Табияттагы сансыз гүлдөрдүн, жамгырдан соң жанданган топурактын, жакшы көргөн бир адамыбыздын жыттарын элестетели. Ошондой эле ар түркүн тамактардын ар кандай даамдарын. Эми болсо өмүрүбүздөгү бүт даам менен жыттарды жок деп элестетели. Аларды бир саамга жок деп элестетүү да жыт менен даамдын биз үчүн канчалык теңдешсиз жакшылык экенин көрсөтөт. Бул жакшылыкты бизге берген болсо бүт нерселердин жаратуучусу Аллах. Bir Kur'an ayatında bul жөнүндө мындай деп айтылат. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Эгер Аллахтын сый жакшылыктарын санагыңар келсе, аны топторго бөлүп да санай албайсыңар. Чындыгында Аллах кечиримдүү, боорукер. Даам менен жыттарды ушунча көп түрдүү болсо да эч кыйынчылыксыз сезе алабыз. Себеби Аллах теңдешсиз сый жакшылыктарды биз аларды түшүнө ала турган системалар менен бирге жараткан. Ал системалар өмүр бою ката кетирбей биз үчүн иштешет. Siz көрүп жаткан бул тасманын максаты бул кемчиликсиз системаларды карап, Аллахтын чексиз илими менен кудуретин дагы бир жолу көрсөтүү. Аллахтын кемчиликсиз жаратуусу Куранда төмөнкүчө сүрөттөлөт. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Ал Аллах, ал жаратуучу, кемчиликсиз пайда кылуучу, калып жана келбет берүүчү. Эң сонун ысымдар аныкы. Асмандардагы жана жердегилердин баары аны таспих кылат, аруулайт. Ал Азиз, Хаким. Эми жыт сезүү системасын жана андагы теңдешсиз долбоорду чогуу карайлы.
Жыттар бул заттардан бууланып чыккан химиялык бөлүкчөлөр, башкача айтканда молекулалар. Мисалы, жаңы даярдалган кофенин жыты катары негизи кофеге тиешелүү учуучу жыт молекулаларын сезебиз. Бир жыттын күчү буулануунун тыгыздыгы менен түз байланышта болот. Жаңы бышкан бир кекстин жыты эски бир кекске караганда бир топ күчтүү болот. Себеби жыт молекулалары температуранын таасири менен абада эркин кыймылдайт. Эркин кыймылдаган молекулалар чоң аймакка тарай алышат. Көп молекулалардын өзүнө тиешелүү өзгөчө жыты болгону менен суунун жыты жок. Бул болсо биз үчүн чоң бир жакшылык. Суунун мындай касиети көп кашаламандыктын алдын алат. Мисалы, кургак бир гүл менен бетинде суу тамчылары бар бир гүлдүн жыттары арасында эч айырма болбойт. Айланага тараган бөлүкчөлөрдүн түзүлүшүндөгү айырмачылыктар жыттарды ар түркүн кылат. Ал айырмачылыктар болсо өтө кылдат өзгөчөлүктөргө таянат. Мисалы, бир көмүртек атомунун алмашышы себебинен бизге өтө жагымдуу бир жыт абдан жагымсыз болуп калышы мүмкүн. Ар бир азыктын ар кандай жытта болушу жыт молекулаларын түзгөн атомдор менен алардын арасындагы байланыштардын белгилүү тартипте болушунун бир натыйжасы. Ар бир молекула белгилүү бир максатка ылайык жана дал талап кылынгандай пландалган. Албетте, бул кереметтүү долбоор бүт нерсени жараткан Аллахка тиешелүү. Биз кантип жыт сезебиз жана ал жыттарды кантип аныктайбыз? Эми бул суроолордун жоопторун чогуу карайлы. Ар бир дем алганыбызда аба деп аталган триллиондогон молекуладан турган газ аралашмасы мурун тешигинен ичкери кирет. Көзгө көрүнбөгөн майда жыт бөлүкчөлөр да ал аралашманын ичинде болот. Ичкери кирген абанын бир бөлүгү мурундун ичиндеги турбина сөөктөр тарабынан жыт сезүүчү аймакка жиберилет. Ошентип жыт молекулалары мурун көңдөйүнүн үстүңкү тарабында жайгашкан жыт сезүүчү аймакка жетет. Ал аймактагы сенсорлор келген молекулалар жөнүндөгү маалыматты мээге жиберишет. Мээдеги жыт сезүү борбору болсо жыт рецепторлорунан келген маалыматтарды жалпылаштырып жана өтө тездик менен анализ кылат. Ошол анализдин натыйжасында биз жыт деп атаган сезим келип чыгат. Кыскасы, мурун химиялык анализ лабораториясы сымал иштейт. Ушунчалык сезгич болгондуктан 10 миңден ашык жытты өтө так, туура аныктай алат. Эң кызыгы, мурундагы бул процесстер өтө ылдам жүрөт. Кофе молекулалары мурдубузга киргенден кофе жыттанып жатат деген бүтүм чыгарышыбызга чейин өткөн убакыт 1 секундадан 1 топ кыскага созулат. Мындай кемчиликсиз системанын эволюция теориясын жактоочулар айткан кокустуктардын натыйжасына келип чыкпашы анык.
Адам денесинин бүт башка системалары сыяктуу жыт алуу сезими да өтө комплекстүү бир долбоордун натыйжасы. Бул Аллахтын жаратуу чеберчилиги. Бүгүнкү күндө жыт сезүү системасы менен байланыштуу изилдөөлөр дагы эле улантылууда. Алынган ар бир жаңы маалымат бул комплекстүү системанын кемчиликсиздигин көз алдыга тартуулоодо. Эми бул комплекстүү системаны түзгөн бөлүктөрдү тереңирээк карайлы. Көздөрдүн астында жайгашкан жыт сезүү аймагы жабышчаак бир суюктук секреция былжыры менен капталган. Калыңдыгы 0,6 мм болгон былжыр катмарынын бул калыңдыгы эң идеалдуу чоңлукта жаратылган. Бул катмар калыңыраак болгондо жыт сезүү жөндөмү азаймак, ал эми ичкерээк болгондо дененин иммундук системасы алсыздап, ичиндеги жыт түкчөлөрү оңой эле жабыркамак. Жыт сезүү былжыр катмарында башталат. Жыт бөлүкчөлөрү жыт түкчөлөрүндөгү рецепторлорго жетиши үчүн алгач ушул катмардан өтүшү керек болот. Ал үчүн байланыш түзүүчү атайын кызматкер белоктор бар. Былжыр катмарындагы ал белоктор жыт бөлүкчөлөр менен биригет жана аларга бир гид сыяктуу жол көрсөтөт. Бул таң калыштуу бир тартип жана бир жаратуу далили. Жыт сезүү системасынын экинчи бөлүгү болсо бул жыт клеткалары. Жыт клеткаларына жыт молекулалары алып келген маалыматтарды алып, жыт сездиргич чокморчолорго жеткирүү кызматы жүктөлгөн. Бир жыт клеткасы 3 негизги бөлүктөн турат. Ортодо клетканын тулку бою бар. Анын бир учунда түкчөлөр деп аталган өсүндүлөр, экинчи учунда болсо аксон аттуу нерв бутакчасы болот. Түкчөлөр жыт молекулалары менен байланыш түзүлгөн аймактар болуп саналат. Клетканын бир учундагы түкчөлөрдүн саны 10 менен 30, узундуктары 0,1 менен 0,15 мм арасында өзгөрөт. Түкчөлөрдө эч теңдешсиз кереметтүү бир байланыш технологиясы бар. Былжыр ичинде эриген жыт молекулалары түкчөлөрдөгү атайын рецепторлор менен биригишет. Ал биригүүдө ачкычтын кулпуга туура келиши сыяктуу бир тактык бар. Биригүү учурунда жыт сезгич клеткада бир сигнал пайда болот. Ал клеткалар жыт молекулалары алып келген маалыматтарды электрдик сигналдарга айландырышат. Бул этапта жыт клеткаларынын экинчи учундагы аксондордо көптөгөн таң калаарлык процесстер жүрөт. Клеткада пайда болгон сигналды мээдеги жыт сездиргич чокморчолорго жеткирүү үчүн аксондор кызматташтык кылышат. Ондон 100гө чейин аксон жыт сездиргич чокморчого жетүү үчүн бир топко айланып, элек сөөгүнүн ичинен чогуу өтүшөт. Бул жердеги дагы бир керемет болсо, бул элек сөөгүнүн өзгөчө долбоору. Элек сөөгүнүн жыт нервтеринин өтүшүнө мүмкүндүк бере турган тешиктери бар. Эгер мындай болбогондо нервтер бири-бири менен байланыш түзө алмак эмес, жана натыйжада бүт процесстер ишке ашса да жыт сезе алмак эмеспиз. Жыт сезүү системасындагы бул бөлүктөрдүн баары ушунчалык мыкты пландалгандыктан жыт клеткасындагы байланыш эч кемчиликсиз жүрөт. Жыт сезүү системасынын дагы бир маанилүү бөлүгү болсо, бул жыт сездиргич чокморчо. Жыт сездиргич чокморчо мээнин алдыңкы бөлүгүндө, жыт аймагы менен баш сөөгүн түзгөн сөөктүн үстү жагында жайгашат. Мурундагы эки жыт аймагына туура келген мээде да эки жыт чокморчосу болот. Ар бир чокморчонун көлөмү бир буурчактай болот. Жыт чокморчосу бир байланыш борбору сыяктуу иштейт. Жыт рецепторлорунан келген бүт сигналдар алгач ушул борбордо чогулат. Миллиондогон маалымат ушул жерде кайрадан тартипке салынат. Андан соң чечмелениши үчүн атайын жыт нервтери аркылуу мээдеги тиешелүү жерлерге жөнөтүлөт. Башкача айтканда, бул кичинекей орган миллиондогон жыт клеткасы арасындагы кемчиликсиз координация жүргүзүлгөн жер болуп саналат. Бул системанын кемчиликсиз бир долбоор менен жаратылганы анык. Ал долбоор Аллахтын жаратуу чеберчилиги. Бул системадагы кемчиликсиз долбоорду кокустуктарга таяндырган кишилер болсо өтө жаңылышат.
Акылман бир адамдын бул кишилерге бере турган жообу Куранда төмөнкүдөй айтылат. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Сени топурактан, анан бир тамчы суудан жараткан, анан сени келбеттүү, колу буту иштеген, күч-кубаты ордунда бир адам кылган Аллахты жокко чыгарып жатасыңбы? Бирок ал Аллах менин Раббим, жана мен Раббиме эч кимди шерик кошпойм. Мурун дегенде оюбузга биринчи эле жыттоо сезими келет. Бирок жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө мурундун 5% бөлүгү менен гана жыт сезери аныкталган. Калган 95% бөлүктө болсо дем алуу системасы менен байланыштуу өтө маанилүү эки кызмат аткарылат. Алардын биринчиси дем алынган абаны жылытуу жана нымдаштыруу. Мурундун ички бетин каптаган былжыр катмары суу буусун чыгарып кирген абаны нымдаштырат. Былжыр катмарынын астындагы капиллярлар болсо өтүп бараткан абаны жылытат. Натыйжада аба өпкөнүн назик түзүлүшүнө эң ылайыктуу абалга келет. Бул механизм температура менен нымдуулукту жөнгө салуучу жогорку технологиялуу бир кондиционер сыяктуу кызмат аткарат. Мурундун экинчи кызматы болсо бул дем алынган абанын ичиндеги чаң бөлүкчөлөрүн жана микробторду токтотуу. Абадан келген мындай зыяндуу бөлүкчөлөр былжыр катмары тарабынан кармалган соң түкчөлөр ишке киришет. Зыяндуу заттары бар былжыр түкчөлөр тарабынан тездик менен тамакты көздөй түртүлөт. Мындан соң жөтөл аркылуу сыртка чыгарылат же жутулуп ашказандагы кислоталар тарабынан жок кылынат. Көрүнүп тургандай былжыр катмары, былжыр чыгаруучу клеткалар жана түкчөлөр мурундун ичинде бир химиялык тазалоочу фабриканы пайда кылышат. Апачык көрүнүп тургандай, мурундагы бул системалар ошол эле учурда кемчиликсиз бир инженерия мисалы жана Аллахтын кемчиликсиз жаратуу далилдеринин бири. Бир Куран аятында Аллахтын жаратуу кудурети төмөнкүчө кабар берилет. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Жок, асмандардагы жана жердегилердин баары аныкы. Баары ага чын көңүлдөн моюн сунушкан. Асмандарды жана жерди өрнөксүз жараткан. Ал бир иштин болушун кааласа ага бол деп гана айтат. Ал ошол замат болуп калат. Тамактын жыты бүт тарапты каптаган бир ресторанга киргениңизде ал жердеги жыттарды ошол замат сезесиз. Бирок кыска убакыттан кийин жыттарды сезбей баштайсыз. Буга адаптация деп аталган механизмдин ишке кириши себеп болот. Ушул механизм натыйжасында үзгүлтүксүз келип турган жыттардан тынчсызданбай, жаңы жыттарды эч кыйынчылыксыз сезе алабыз. Жыт алуу сезиминин дагы бир кереметтүү тарабы болсо бул жыт эс тутуму. Сезген жыттарыбыздын баары атайын бир код менен мээбиздеги жыт эс тутумуна сакталат. Бир жытка жолукканда мээбиз ал архивге кайрылып жытты анализ кылат. Биринчи жолу сезип жаткан эс тутумубузда болбогон бир жыт болсо башка жыттарга окшоштуруп чечмеленет. Жыт жөнүндөгү маалыматтар көргөн жана уккан маалыматтарыбыздан көбүрөөк сакталат. Бир жыт аркылуу көп нерселерди эстешибиздин себеби мына ушунда.
Жаныбарлар жашаган чөйрөсүнө эң ылайыктуу жыт сезүү системасы менен жаратылган. Мурду жыттарды өтө жакшы сезген иттердин жыт сезгичтиги адамдардыкынан 1 миллион эсе күчтүү. Ошондуктан иттер абадагы эң күчсүз жыттарды да оңой эле сезе алышат. Ушул касиети себептүү адамдар жана алдыңкы технологиялуу шаймандар жасай албаган иштерди жасай алышат. Баңги заттарды, контрабандалык товарларды, жоголгон адамдарды, кылмышкерлерди, кырсыкка кабылган кишилерди табууда иттердин ушул жогорку касиетинен пайдаланылат. Жыт сезүү жашоосунда чоң роль ойногон дагы бир жандык болсо бул лосось балыктары. Бул балыктардын балдары кыш айларынын аягында агын сууларда жумурткалардан чыгышат. Жумурткадан чыгаар замат же агын сууларда бир канча жыл жашаган соң океанды көздөйгө түшөт. Сапарлары муну менен эле бүтпөйт. Ачык деңиздерде жетилген лосостор адамды таң калтырган дагы бир сапарга чыгышат. Ал сапарда жумурткаларынан чыккан жерге багыт алышат жана эми өз жумурткаларын таштоо максатында жол жүрүшөт. Лосось балыктарынын бул узун жана оор сапарында аларга багыт көрсөтө турган шаймандары болбойт. Анткени менен дарыянын оозун оңой эле таап, көп сандагы куймалардын арасынан аларды төрөлгөн жерине алып бара турганын катаасыз тандашат. Себеби багыт көрсөтүүчү сезүү органында иштеген кемчиликсиз бир жыт сезүү системасы бар. Кыскасы, жыт алуу сезими миңдеген километрлик сапарында адис бир жол башчыдай лососко жол көрсөтөт. Аллах Куранда көңүл бурган жандыктардын бири бул чиркейлер. Ургачы чиркейге жумурткалары өрчүшү үчүн кан керек болот. Чиркей кандын булагын болсо жыт аркылуу аныктайт. Жыт сезүүсү ушунчалык күчтүү болгондуктан адам денесинен абага чыккан химиялык заттарды ал тургай километрлеген алыстагы бир жыттын булагында оңой эле аныктай алышат. Чиркейде ойлонуу керек болгон бир жаратуу мисалы бар экени Куранда төмөнкүчө кабар берилет. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Албетте Аллах бир чиркейди да, андан өйдөнү да мисал келтирүүдөн тартынбайт. Ошентип ыйман келтиргендер албетте мунун Раббилеринен келген бир чындык экенин билишет. Капырлар болсо Аллах бул мисал менен эмне максат кылыптыр дешет. Муну менен бир тобун адаштырат, бир тобун болсо туура жолго, хидаятка жеткирет. Бирок ал бузукулардан башкасын адаштырбайт. Учурда жыт сезүү органы эскерте ала турган өрт, газдын чыгышы сыяктуу коркунучтарга чара катары кээ бир электрондук шаймандар иштелип чыкты.
Ал шаймандарды долбоорлоодо болсо адам мурдунун жыт сезүү касиети өрнөк алынды. Мындай шаймандардын бири бул өрт детекторлору. Өрт детекторлору түтүндү аныктап коңгуроо кагат. Детектордун ичиндеги атайын сезүүчү бөлүк адамдын мурдундагы жыт сезгич клеткаларга окшошот. Бирок жыт сезүүчү клеткалардагы система өрт детекторлорунан алда канча комплекстүү. Адамдардагы жыт сезүүчү системалардын негизинде долбоорлонгон дагы бир аппарат болсо, бул электрдик мурун. Адам мурду өрнөк алынып иштелип чыккан мындай моделдер электрондук мурун деп аталат. Электрондук мурундар тамак аш, парфюмерия, медицина жана химия өнөр жайы сыяктуу көптөгөн тармактарда колдонулууда. Бүт мындай шаймандарга карабастан, мурундагы клеткалардын сезүү жөндөмүнүн теңдешсиздиги илимпоздор тарабынан ап-ачык айтылууда. Жыт сезүү системасы чексиз боорукер жана мээримдүү Аллахтын кереметтүү жаратуу далилдеринен. Бул системанын бүт жандыктардын кызматына берилиши болсо өтө чоң бир жакшылык. Адам жашаш үчүн тамак жегенге, суу ичкенге мажбур. Бирок даам сезүү сезимибиз муну бир мажбурлук эмес, ырахатка айландырат. Бул кереметтүү бир система аркылуу ишке ашат. Даам сезүү системасы белокторду, иондорду, комплекстүү молекулаларды жана көптөгөн химиялык кошулмаларды анализ кылат. Денеге керектүү азык заттар да даам сезүү системасы аркылуу тандалат. Эми бул кемчиликсиз системаны тереңирээк карап, канчалык маанилүү бир жаратуу далили экенин чогуу көрөлү. Жеген азыктарыбыздын миңдеген түрлөрү бар. Анткени менен даам сезүү системасы аркылуу даамдарды бири-биринен оңой эле ажырата алабыз. Мындай жөндөмдүн сыры болсо тилдеги системада жашырылган. Жеген же ичкен нерселерибиздин баары көптөгөн ар түрдүү даам молекулаларынан турат. Жана тил деп аталган кереметтүү лаборатория химиялык түзүлүшү ар кандай болгон сансыз молекуланын эч катасыз анализдейт.
Мынчалык жөндөмдүү тилибиздин долбоору кандай болду экен? Тилде көптөгөн нерв чипчелери болот жана бул анын ар тарапка эч кыйынчылыксыз кыймылдай алышына шарт түзөт. Сүйлөп жатканда, тамакты чайнап жатканда жана жутуп жатканда тил маанилүү кызматтарды аткарат. Оозго кирген азыктар шилекей бездеринен чыккан шилекей менен нымдаштырылып, жумшартылат. Андан соң тамакты көздөй түртүлөт. Мына ушул учурда тилдеги даам сезгич клеткалар кызмат кылышат. Даам сезгич клеткалар тилде жана ооздун белгилүү аймактарында гана болушат. Тилдеги даам клеткалары даам рецептору деп аталган пиязга окшош түзүлүштөр формасында чогулушкан. Даам рецепторлору папилла деп аталган түзүлүштөрдүн ичинде болушат. Папиллалар бул тилге одур-бодур бир көрүнүш берген майда өсүндүлөр. Тилдин үстүнкү бетинде жана капталдарында болушат. Даам рецепторлорунун саны 10 000 тегерегинде болот. Бул сан табияттагы тең салмактуулукту көрсөтүшү жагынан өтө маанилүү. Себеби даам клеткалары менен рецепторлору сан жагынан нормадан аз болсо, даам сезүү жөндөмү азайып ал тургай жоголот. Нормадан көп болсо, кадимки даамдар ашыкча таттуу же ашыкча ачуу сезилип баштайт. Кыскасы, клеткалардын баары дал керектүү санда болот. Дагы бир керемет болсо, бул клеткалардын дал керектүү жерлерде жайгашышы. Эгер орундар алмашып кеткенде, мисалы даам клеткалары тилдин үстү менен капталдарында эмес, астында болгондо даам сезүү өтө начарламак. Даам клеткаларындагы бүт нерсенин өз ордунда болушу акылдуу адамдарга эң негизги акыйкатты дагы бир жолу эске салат. Аллах бүт нерсени кереметтүү бир тартип менен, кемчиликсиз кылып жараткан. Даам сезүү боюнча жасалган илимий изилдөөлөр натыйжасында таттуу, туздуу, ачуу, кычкыл, умами болуп 5 негизги даам бар экени аныкталган. Умами глутамат, эт, балык жана буурчак өсүмдүктөрү түркүмүндө болгон бир даам. Изилдөөлөр ошондой эле илгертен кабыл алынып келген даам картасынын туура эмес экенин көрсөттү. Акыркы илимий изилдөөлөр даам клеткаларынын бирден көп стимулдоочуга жооп берерин көрсөттү. Башкача айтканда, ар бир даам клеткасында адамдар ойлогондон алда канча комплекстүү байланыш системалары бар. Ар бир даам клеткасы бирден көп стимулдоочу менен байланыш түзөт. Сезүүчү клеткалардагы байланыш ыкмалары клеткалардын кереметтүү жаратылганын дагы бир жолу көрсөтүүдө. Мээде болжол менен 100 миллиард нерв клеткасы болот. Жана бир нерселерди жеп ичкенде 3 даам нерви даам клеткаларынан алган маалыматтарды 100 миллиард даректен тиешелүүлөрүнө жеткирет. Башкача айтканда, адам денесиндеги нервтер өнүккөн бир өлкөнүн почта системасынан алда канча кемчиликсиз иштейт. Тынымсыз көптөгөн маалыматтарды эч катасыз тиешелүү даректерге жеткиришет жана эч бир маалыматты жоготушпайт. Ал маалыматтар таттуу бир тортко кантип айланат? Мунун жообу алигече белгисиз. Бирок ар бир жаңы ачылыш даам сезүү системасынын мурда элестете да албаганчалык комплекстүү экенин көрсөтүүдө. Бул болсо адамга дагы бир жолу Аллахтын жаратуу чеберчилигин көрсөтөт. Бизди сонун жуттуу жана даамы теңдешсиз сансыз өсүмдүктөр, мөмөлөр жана жашылча жемиштер менен азыктандырган Аллах.
Bir Kur'an ayatında adamga bul чындык төмөнкүчө эскертилет. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Ал асмандан суу түшүрөт. Муну менен бүт нерсенин өсүмдүгүн өстүрөт. Андан көгөргөн өсүмдүктөрдү, алардан болсо тизилген дандарды чыгарабыз. Жана курма дарагынын бүчүрүнөн да жерге самсаалаган бутакчалар, бири-бирине окшогон жана окшобогон жүзүмдөрдөн, зайтундан жана анардан бакчалар кылабыз. Мөмөсүнө түшүм бергенде жана жетилгенде бир карап көргүлө. Эч күмөнсүз ыйман келтире турган бир коом үчүн мында чындыгында аяттар бар. Даам сезүү системасынын кереметтүү түзүлүшү көп илимпоздорго илхам булагы болду. Учурда адам тилинин функцияларын туураган аппараттар иштелип чыга баштады. Андай аппараттардын бири бул электрондук тил. Электрондук тил аркылуу эскирген азыктарды жаңыларынан айырмалоо жана тамак аштарда бактериялар себеп болгон чирүүлөрдү аныктоо максат кылынат. Бул электрондук шайманда жүздөй майда тешикчелер болот. Жана ал тешикчелердин ар бири жасалма бир даам рецепторундай долбоорлонгон. Албетте адам тилине салыштырганда жасалма тилдин даам сезүү жөндөмү өтө төмөн. Электрондук тилге эч салыштыргыс жогорку жөндөмдүү адам тилинин жана даам сезүү системасынын канчалык чоң жакшылык экени апачык белгилүү. Бул системанын келип чыгуу себеби катары жаратуудан башка жолдорду издөө болсо акылга сыйбайт. Бул тасмада биз адамдарга берилген чоң бир жакшылыкты, жыт жана даам сезүү механизмдерин карадык. Жана бул комплекстүү механизмдердин таң калаарлык жаратуу далилдерине толо экенин көрдүк. Ааламдагы бүт нерселер сыяктуу жыт жана даам механизмдерин да Аллах жараткан. Жана бул жакшылыктар үчүн адамдын бир гана милдети бар экенин унутпаш керек. Аллахка шүгүр кылуу. Бул чындыкты көрмөксөн болгондорго болсо Куранда мындай деп айтылат. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Айткын, асмандардан жана жерден силерге ырыскы берген ким? Кулактардын жана көздөрдүн ээси ким? Тирүүнү өлүүдөн чыгарган жана өлүктү тирүүдөн чыгарган ким? Жана иштерди ороп курчаган ким? Алар Аллах дешет. Андай болсо айткын, силер дагы эле коркуп тартынбайсыңарбы? Мына ушул силердин чыныгы Раббиңер Аллах. Демек чындыктан соң адашуудан башка эмне бар? Кантип дагы эле бурулуп кетүүдөсүңөр?